Эмне максатта сиз менен бизге Кудай Таалам ушундай ачка жүрүүнү буйруп койду? Кыйнаш үчүнбү? Эмне үчүн? Я айюхалладина аман. Кутиба алейкумус сиям, кама кутиба алалладина мин qablikum la'allakum tattaqun. Алла Таала кайрылып жатат. О имандуулар. О имандуулар дегени, мисалы, көп топ бир адам турса, 30-40 адам. Ошонун ичинен сиз жакын бир адамыңызга бир өзгөчө сөз айткыңыз келсе чакырасыз да, ай досум бери кел деп. Анан акырын кулагын айтасыз. Ошол сыяктуу жер бетинде жашап жаткан адамдардын ичинен Алла Таалага эң сүйкүмдүү бул имандуулар, момундар. Ошол имандууларга Алла кайрылып атат. О имандуулар, Алланы бар деп ишенгендер, мусулманмын деп төш кагып жаткандар, кутиба алейкумус сиям. Силерге орозо парз кылынды. Өзүнүн белегин ыйгарып жатат. Жүк эмес, белегин ыйгарып жатат. Силерге орозо парз кылынды. Кандай эле силерге чейинкилерге да парз кылынгандай. Демек, мурдакы коомдор да орозо кармаган экен. Муса пайгамбарыбыз Алла Таалага жолугуп Таврат китебин алам дегенге чейин 30 күн орозо кармаган. 30 күн орозо кармап бүтүп, оозун бир аз эми жыттанып калбасын деп дарак жалбырагын жей баштаганда Аллах Таала эмне деген билесизби? Алла Таала Муса алейхиссаламга кайрылып, "Я Муса, о Калимулла, Алла менен түзмө-түз Жабраил алейхиссаламдын ортомчусу сүйлөшкөн пайгамбар, менин сүйкүмдүм. Ла халуфу фамис саими ахаббу илайя." Орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыт бул мага сүйкүмдүү да деди Алла Таала. Демек, орозо аркылуу ушунчалык Аллага сүйкүмдүү болуп калат экенсиз, ооздон чыккан жыт Алла Таалага атырдан дагы жыттуу, жагымдуу болуп калат экен да. Аны уккан Муса алейхиссалам эмне кылды? Дагы 10 күн орозо кармап, 40 күн орозо кылып тур, анан кийин Алла Таалага жолукту да. Мариям энебизди билебиз, Иса алейхиссаламдын апасы болгон. Инни назарту лиррахмани саума фалан укаллимал яума инсия. Куранда Алла айтат, мен эң мээримдүү болгон, чексиз мээримдүү болгон Алла Таалага орозону мен сөз беремин. Жана бүгүн эч кимге мен такыр сүйлөбөймүн депчи. Демек, мурдакылар да орозо кармаган. Рамазан айында орозо кармоо биздин үммөткө өзгөчө белек ыйгарылган. Ушул тартипте орозо кармоо бул биздин шариятыбыз, бирок мурдакылар өзүнүн тартиби менен мурдакыларда деле демек орозо болгон экен.